Қазақстан аскер аба күчтөрүнүн учуу паркын күчтөндүрдү. Испаниядан өлкөгө жаңы заманбап А400М учагы келди. Эң алдыңкы класстагы учактардын бири өлкөнүн абадан коргонуу күчтөрүнүн мобилдүүлүгүн бир топ жогорулатат. Авиалайнер гуманитардык операциялардын алкагында персоналды, оор жүктөрдү, техниканы ташууга, тапшырмаларды аткарууга арналган. Анын жүк көтөрүмдүүлүгү 37 тонна, максималдуу ылдамдыгы 802 км/саат, учуу бийиктиги 12200 метр, ал эми алыстыгы 8000 км чейин жетет. Мындан тышкары аба кемеси даярдыгы жок аэродромдордон да уча алат. Биздин өлкө 2 А400М учагын сатып алды. Экинчиси 2026 жылы жеткирилет. Белгилей кетсек, учуу жана техникалык курамдар авиатехниканы башкаруу жана тейлөө боюнча окуудан өткөн. Қазақстан армиясы жаңа аскери учакпен Қазақстан армиясы бүгүн жаңы учак менен толукталды. Мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев армияны заманбап техника жана курал-жарак менен жабдууну тапшырды. Биз бул багытта пландуу иштерди жүргүзүп жатабыз. камтамасыз етуді тапсырды. Осы жолда біз жоспарлы жұмыс жасап келеміз.